Цехте нандын жана таттуулардын бир нече түрү бышырылат. Эч кандай химикатсыз кошулмалар колдонулбай, ачыткыга даярдалган дан азыктары бышырылат. Биз ачыткыдан жасайбыз. Ачыткыбыз ун менен эле суудан жасалат. Камырына туз, ун, цельнозерновый ундан кошуп жасайбыз нандарды. Байытылган ун иштетебиз биринчи сорттогу. Аябай жакшы кабыл алып атышат. Даамдуу, пайдалуу иш. 3 адам иштейбиз. Экөөбүз повар, кондитер, пекарбыз, бирөө стажировкада жүрөт. Көп объемго чыксак, анан адамдар дагы кабыл алат. Бул жайдын ишке кириши менен айылдагы кыз келиндер жумуш менен камсыз болду. Башкысы жергиликтүү экономиканын өнүгүшүнө, элет элдин турмуш деңгээлин көтөрүүгө да чоң салым кошо алат. Жергиликтүү коомчулуктун тандоосу менен ишке ашырылды. Бүгүнкү күндө бул цехте ушул ачыткысыз, дрожжи жок нандарды даярдоо ыкмасы менен даярдалып, нандын бир нече түрү жана булочкалардын дагы бир нече түрү чыгарылып, бүгүнкү күндө мына элге бериле баштады. Кудай буюрса, ушул жакшы сапаттуу нан азыктары менен биз ушу өзүбүздүн аймактагы бала бакча менен ушу мектептердеги окуучуларыбызды дагы камсыз кылууну көздөп турабыз. Анан бул долбоорду ишке ашыруунун негизги максаты дагы элдин ден соолугуна кам көрүү менен ушу жергиликтүү бош жүргөн адамдарды жумуш орундары менен камсыздоо. Ишкердин демилгеси демөөрчүлөрдүн деми менен ишке ашты. Тактап айтканда, Арис жана Жалал Абад Айыл энерго ачык акционердик коому тарабынан каржыланып 7 миллион 850 миң сом керектелген. Заман талабына ылайык шарттар каралып, сапаттуу жабдыктар менен камсыз болгон. Алдыда атайын окутууларды ачып, жумуш орундарын көбөйтүү үстүндө иштер жүрүүдө. Келечекте буюрса окуу борборун ачуу жана бала бакчалар менен, ооруканалар менен мыйзамдуу түрдө тендер түзүп, жумуш алып барууну пландап жатабыз. Сапатына караганда Жаңыдан ишке кирген цехтин шарттары менен президенттин Жалал Абад областындагы өкүлү жеринде таанышып, кемчилдиктерди аныктап, аларды жоюу тапшырмасын берди. Ошондой эле биринчи орунда сапатка көңүл бурууну айтты. тапшырма берип атам. Ушунда кичинекей ишкана ачсаң деле, чоң ишкана ачсаң деле, экөөнүн бир түйшүгү бирдей депчи. Ошол себептен болсо бизде болсо жана 3-4 киши менен ошолор менен ыраазычылык болуп калбайбыз. Чоң мега жанагындай фабрика болобу, кандай цехтер болобу, ушундай пекарнялар болобу, чоң мындай 1000-2000 киши иштегендей кылып ошондой цехтерди ачыш керек деп ошого тапшырма берип атам болсо. Экологиялык дан азыктарына болгон суроо талап өсүп, буйртма бергендердин катары калыңдоодо. Күнүнө түшкөн буйртмадан тышкары айыл аймактагы социалдык объектилерди да химикатсыз нандар менен камсыздамакчы. Диана Раимжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Нокен району.